Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Айза Жанбек кызы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырам. Кадамжайда 34,6 миллион сомдук 9,8 гектар жер тилкеси мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылай Кадамжай райондук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Кадамжай районунун Исхак Болотхан айыл өкмөтүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Кадамжай филиалынын кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышкан фактысы аныкталды. Алар өзүнүн жана башка бирөөнүн кызыкчылыгын көздөп 9,81 гектар мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги 34,600,000 сомдук жер тилкелерин мыйзамсыз талаптарын бузуу менен жеке менчикке берип жиберишкен. Аталган факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жапаров 3 жылда күч түзүмдөгү кызматкерлердин баары үй менен камсыздалат. Мамлекет башчынын айтымында быйыл жылдын аягына чейин 15.000 батыр курулуп бүтөт. Алдыдагы 3 жылдын ичинде күч түзүмдөрүндө иштеген бир да кызматкер турак жайсыз калбайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчы укук коргоо бажы жана көзөмөлдөө органдарынын жетекчилерине генерал наамын тапшырып жатып, бул тармаганын ар дайым көңүл чордонунда турарын белгилеген. Эмгек акыңарды көтөрүп бердик, турак жай маселесин чечип жатабыз. Алдыдагы 3 жылдын ичинде Ички иштер министрлиги, УКМК прокуратура, чегарачыларда бир дагы үйү жок адам болбойт. Мамлекеттик ипотека аркылуу биз 20-25 жылдык мөөнөткө батирлерди беребиз. Жөнөкөй кызматкерлердин да маянасы аны алганга жетет. Быйыл жылдын аягына чейин 15.000 батир курулуп бүтөт. Андан кийин 2 жылда дагы 50-60 адамга, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерге да беребиз. Машиналарыңар болсо, барыңардыкы жаңы. Ички иштер министрлиги системасынын дээрлик 90% жаңылап бердик. Прокуратурага кечээ 17 автоунаа бердик. УКМКнын 100% жаңыладык десек болот. Мындан ары дагы жакшы шарттар түзүп беребиз. Калганы жакшы иштөө, мамлекеттин коопсуздугун кароо, коррупцияны жою силерден көз каранды. Өзүңөрдү коррупцияга аралашып кетпегиле, тилекке каршы араңардан чыгып калууда. Аларга тиешелүү жазасын алып жатат, деди Жапаров. Сирияда террористтик даярдыктан өткөн кыргызстандык радикалдуу көз караштардан эл алдына баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. УКМК тарабынан Кыргызстандагы диний экстремисттик жана террористтик уюмдарга каршы аракеттөнүү боюнча алдын алуу иш-чаралардын алкагында абактарга жазасын өтөп жаткан эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрүн жана жактоочуларын ынандыруу боюнча иш алып барылууда. Көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында Сирияда эл аралык террористтик уюмдардын катарында диверсиялык жана террористтик даярдыктан өткөн кыргызстандык радикалдуу көз караштардан эл алдында баш тартты. Тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында бул адамдын тандап алган диний багытын туура эместигин моюнга алып, Кыргызстандын жарандарын эл аралык террористтик уюмдун, диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз кайрылууларына алданбоого чакырды. Учурда УКМК эл аралык террористтик уюмдун, диний экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантууда. Кумтер Голд компания жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк президент Садыр Жапаровго кат жолдоп, андан кечирим сурады. Анын катын жактоочусу Кайсын Абакиров Facebook'та баракчасына жарыялады. Теңиз Бөлтүрүк сөз башында Садыр Жапаров тарабынан коюлган милдеттерди канааттандырарлык түрдө аткарылбаганы үчүн кечирим сураган. Жумасына 75-80 саатын иштесем да, баары бир Кумтөрдүн жана улуттук холдингдин иштерин кесиптештердин көзөмөлдөгүнө жалгыз үлгүрбөдүм. Кумтөрдө 20 жылдан ашык уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди деп, ал Кумтөрдөгү коррупциялык схемаларын аралашпаганын билдирген. Сөзүн улай Теңиз Бөлтүрүк, анда президент ишеним көрсөтсө, жардам берүүгө, эгер өкмөттө кимдир бирөөгө тоскоол болуп жатса, анда Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин белгилеген. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Теңиз Бөлтүрүк менен бирге 2 кишини Кумтер Голд компаниядагы коррупциялык ишке шектеп кармаган. Мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени айтылган. Учурда Теңиз Бөлтүрүк 10 мартка чейин камакка алынган. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Каналга катталып пикир калтырганды унутпаңыздар.